Atam em koyçu balam. Artistin jaşosu kıyım bana. Artist bolbaylogo deptir beni emege kirgizip saldı. Bize men Narında bolam. Narında Gorset dep koyabız bu elektro tarmagında. Oş жерге meni kontrolör kılıp kirgizip koydu. Svetçi ol işledim. 9 ay 1 жылda işledim. Svetçi ol. Anan Narın teatrının janынан ötöm daima. Bala kesel oşo teatrın janında çoң oydum. Men okugan mektebimde teatrın janında ошол театрдын токтогул мектебинде окудум. Anan жумуштан чыгып ошол жерде айланчыкта эле жүрө бердим да. Анан буйрук экен бир күнү ошо театрга жээрим иштечү эле өзү менен тең Максат. Агам да ошол жакта иштечү эле Аман Мамбет акым, Максат Сарбаев деген жээнбек. Анан жээнбек экөөбүз армияга чогуу бардык. Армиядан келип алып сразу эле Нарын театрына кирип кетти. Эме жок эле, билими жок эле кирди. Менде да билим жок эле. Анан кантип кирем десем эле жүрү деп эле алып барып эле тааныштырды. Амандын иниси ырдайт, көргүлөчү деп эле Максат эме кылды эле. Анан көрүп мени ырдатып антип мынтип көрүп эле анан макул эми эртең кел деди. Директор киргизди, директор көрдү. Көрүп эле анан ырдатты, монолог айтты. Манда монолог эмне экенин деле түшүнбөйт экенмин чын эле. Даже көркөм ыр эмне экенин түшүнбөп мен артист болот десе, ырдаган киши артист болот деп ойлочу экенмин да. Анан ырдап эле бердим, эртең кел деп койду. Шабайып суп алып кетип калдым. Эртексини баарыки илгери үмүт да. Үмүтүм өчпөй кайра келдим. Кайра келип театрга 2-чи этаж, 3-чү этажына чыгып барасам, директор алма чыгып калды. Чыгып эле, балам эмне алып жүрөсүң? Деди. Агай оңго деп чакырып алып эле десем эле. Эсен Устаев деген актер бар эле, өтүп кетти акш киши. А киши келатыптыр, анан күчтүү актер эле. Ла Эсен, могу баланы ал давай складка киргиз, кийимдерин алып бер, ар жактан комуз алып бер, давай кеткиле деди. Мен эчтекен түшүнгөн жокмун. Мен алып кирди, костюмер алып кирди, кычырата кийинти, ал кезде артисттердин кийими башкача эле, жалтылдап, жылтылдап, сахнага башка кийим менен чыкчу элек. Ошондой кийимдерди алып берди. Мен аябай сүйүндүм да. Артисттин кийимин кийет деген кирсем, баарыки костюмердин ичиндеги артисттердин кийимдерин көрүп мен башкача сезим болгон да. Анан складка кирип бир комуз алып берди. Анан ошо менен эле кеттик деп эле эшикке чыгып эле жүктөрдү автобуска жүктөп туруп салып эле кетип калдык. 10 чакты